Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары? Сиздер менен мына жаңырып келген 2023 жылы көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздерди биринчиден куттуктоого уруксат этиңиздер. Сиздерге албетте биринчиден чын ден соолук, баарыңыздарга узун өмүр, ошондой эле чоң ийгиликтерди кааламакчымын. Сиз өзүңүзгө 2023 жылы эмне кааласаңыз, ошол каалоо тилектердин баарына биз дагы толугу менен кошулуп, жана ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык болсун деп сиздер менен тилектешмин. Биринчиден сөздү баштаардан мурун сиздерге абдан ыраазычылык билдиргим келди. Анткени биздин каналга жазылып жаткан ар бир адамга, ар бир биздин видеолорду көрүп жаткан ар бир адамга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин жардамыңыздар менен өзүңүздөр байкагандай биздин канал акырындан өсүп жатат. Буйруса катталуучулардын саны 1800дөн ашып калды. Бул да болсо бизге чоң жеңиш, акырындан өсүп жатат. Буйруса 2023 жылы сиздерге мындан дагы көбүрөөк, мындан дагы пайдалуураак, кызыктуураак чыгармаларды, видеолорду чыгарып турганга абдан аракет кылабыз. Ошондой эле сиздерден дагы эле суранып кете турган нерсе, бизди колдооңуздарды токтотпой, ошондой эле ар бир чыгарган видеого лайк басып, ошондой эле өзүңүздүн ой пикириңизди жазып турсаңыз, биз үчүн абдан чоң жардам болот. Мүмкүн кээ бир адамдар түшүнбөшү мүмкүн, эмне үчүн ар дайым лайк жана комментарий сурай берет деп. Анткени жөн гана YouTube'тун алгоритми ошондой иштейт. Эгерде чыккан видео канчалык көбүрөөк лайк алып, ошондой эле канчалык көбүрөөк алдына комментарийлер жазылса, YouTube ушул видео кызыктуу болуп атат деп ойлойт дагы, анан көбүрөөк адамга көргөзөт. Ошондуктан биздин Польша тууралуу чыгарып жаткан видеолорубуз көбүрөөк адамга көрүшсүн, көбүрөөк адамдарга пайда алып келсин десе, сөзсүз түрдө лайкыңызды жана ошондой эле ой пикириңизди аябаңыз. Дагы бир нерсе, башында айтып кеткем, бул каналдын ачылышы эмне себептен болгон. Ошондуктан ар дайым каналга катталып, биз менен чогуу болуңуздар, ошондой эле Европанын сырларын чогуу ачалы. Анда сөздү көбөйтпөй, бүгүнкү чыгарылышты баштай берсек, бүгүн мен сиздерге 2023 жылдагы биринчи чыгарылыш болуп жаткандыктан, бүгүн сиздерге позитивдүү нерсе айтып бергим келди. Ал позитивдүү нерсе бул Польшадагы жашоонун артыкчылыктары. Кандай артыкчылыктары болушу мүмкүн Польшада жашаган? Биз Польшада жашаганыбызга көп болуп калды деп башында айтып кеткем, 6 жылдан өттү. Ошондуктан кандайдыр болсо дагы Польша тууралуу биздин ой пикирибиз бар. Ошол тууралуу бөлүшүү бул сиздерге дагы айрыкча Польшага кызыгып жаткан адамдарга абдан кызыктуу болот деп ойлодум. Эгерде сиз дагы Польшада жашап, өзүңүздүн ой пикириңиз болсо, сөзсүз түрдө жазып, алдына мен айтып кеткен пункттар менен кошуласызбы же кошулбайсызбы, сөзсүз түрдө билдире кетиңиз. Анда эмесе баштайын. Биринчи эле пункт бул Польша кооз өлкө. Чындыгында Польша кооз өлкө, анткени Польшанын кайсы бурчуна барба, өзүнүн бир тарыхы, Польшанын тарыхы абдан узак, абдан бай. Ошондуктан бул Польшанын кичинекей шаарына барасыңбы, чоң шаарына барасыңбы, кичинекей бир айылына барасыңбы, тарых менен байланыштуу бир имаратты көрөсүң, бир жерди көрөсүң. Ошондуктан тарыхы абдан бай деп айтмакчымын. Ошондой эле Польшанын түндүгүндө Байкал деңизи жайгашкан болсо, ал эми чыгышында, кечирип коюңуздар, түштүгүндө тоолор жайгашып, ошондуктан жайкы бул жакта жайындай салам деген адамдар дагы өзүнө бир нерсе табат. Ошондой эле тоону сүйгөн адамдар дагы өзүнө жагымдуу жерлерди табат. Ошондой эле токойлору абдан көп, Жолдон алыс, мисалы бир жактарга кетип атсаң, өзүнчө эле жапжашыл токойдун арасында кетесиң. Бул да өзүнчө сонун көрүнүш. Дагы бир экинчи пунктты айтсам, бул жашоонун деңгээли бийик. Кыргызстан менен салыштыра кетсек, чындыгында Польшадагы жашоо, Польшадагы адамдардын жашоосу Кыргызстанга салыштырмалуу бийик. Анткени тилекке каршы Кыргызстанда дагы деле көп айылдарда жашоо деңгээли начарыраак, көп нерсе жетише элек, мисалы газ бар элек, ысык суу чыга элек, ушундай сыяктуу проблемалар Кыргызстанда көп. Ал эми Польшада андай проблемалар чындыгында жок, бардыгы бүт жетишкен, жөн гана адамдар өзүнүн
өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, саякаттап, жерлерди көрүп, абдан өзү үчүн жашашат адамдар. Үчүнчү пункт бул коомдук транспорт. Айрыкча Кыргызстандан келгенден кийин Польшадагы транспортко ушунчалык сүйүнөсүң. Билбейм башка адамдарда кандай, бирок мен үчүн Польшадагы, айрыкча биз жашаган шаардагы коомдук транспорт ушунчалык ыңгайлуу түзүлгөн. Мен кечке эле ошону айтып өзүмчө сүйүнө берем да. Анткени Кыргызстанда маршруткаларда жүрүп, маршруткалардан тажагандан кийин бул жака келип кадимгидей эс алып каласың. Ошондой эле Польшада ар бир аялдамага барасыңбы, аялдамада ар бир автобустун, трамвайдын расписаниясы илинип турат. Мисалы, ишемби күндөрү трамвайлар башкача жүрөт, ал эми иш күндөрү башкача жүрөт. Ошол ар бир жазылган расписания минутасы менен трамвайлар кечикпей келет. Автобустар кээде кечигип калышы мүмкүн, анткени ал дагы пробкаларга байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Ал эми трамвайлар эч качан кечикпейт. Эгерде 1 минута кечигип калсаң, аялдамага жетпей калсаң, анда сенин трамвайың кетип калат. Ошондуктан бул жагы абдан ыңгайлуу. Мисалы, коомдук транспортто Польшада контролер жок болот. Ал контролер кээде бир айда бир жолу болобу, 2 жолу болобу жон гана кирип, адамдарды билетин текшерип коюшу мүмкүн. Бирок жон гана эч ким сени улам билетиңди текшерип, аны тажатпайт. Ошол жагы да абдан ыңгайлуу. Ошондой эле 4-чү пункт дагы бул ошол коомдук транспорт, негизи эле транспорт менен байланыштуу болсун, бул жол эрежелери сакталат. Чындыгында, мисалы, Кыргызстанда жүрүп, жайында бардык, айрыкча шаардын ичинде ушундай ызы-чуу, транспорттон жаралган ызы-чуу ушундай чоң болот экен, ушундай башыңды оорутат чын эле. Ал эми бул жакта андай ызы-чуу жок. Ар бир машина туруп алып, светофор тиги жакта кызыл күйүп турса дагы, Кыргызстанда баса берет го, сигналын басып, эмне туруп калдың, болбойсуң батыраак деп адамды шаштырып, ал эми пешеходдо өтүп кетип аткан адамдарды болсо кыйкырып, батыраак баспайсыңбы, эмне жайма-жай кетип атасың деп. Ошондой нерселер бул жакта жок, жон гана абдан тынчтыкта. Жол эрежелери сакталат, ар бир адам башка адамды сыйлайт. Ал эми тилекке каршы Кыргызстанда ушул нерсе жок. Ошон үчүн бул жагынан Польшадагы жашоо абдан эле жакшыраак деп айтсам туура болот. Ал эми кийинки пункттардын бирине бул Польшанын жайгашкан жерин койдум. Анткени баарыбызга белгилүү, Польша Европа континентине жайгашкан, ошондой эле Европа биримдигине кирет. Ошол жайгашкан жери менен адамдарга Польша көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ал мүмкүнчүлүктөрдүн бири бул саякат. Айрыкча эми Кыргызстанда дагы азыр адамдар саякатка көп кызыга баштады, көп саякаттай баштады. Бирок Европадагы адамдар бул саякатка мурдатан, бизден мурунураак кызыгып, анан көбүрөөк саякатташат. Ошондуктан Европа биримдигине кирген мамлекеттерде чек араларында эч ким турбайт, эч ким текшербейт документтериңди. Ошон үчүн булар свободно эле саякаттап жүрө беришет. Дагы бир саякатка болгон кызыгууну жараткан нерсе бул абдан арзан. Анткени мисалы Польшада туруп, Францияга болобу же Германияга болобу акциялар менен кээде 5-10 еврого билеттерди таап алсаң болот. Анан албетте ошон үчүн адамдар арзан болгондуктан дагы көп саякатташат. Бул жагынан Польшанын жайгашкан жери абдан ыңгайлуу. Дагы бир пункттардын бири бул мыйзам иштейт, тартип бар. Анткени жана айтып кеттим го, эч ким сигнал басып, адамдар бири-бирин кыйнабайт депчи. Ошондой эле дагы эле коомдук транспортко байланыштырып айта кетейин. Мисалы, контролер текшербейт дедим, ошентсе дагы адамдар ушунчалык маданияттуу болушат, адамдарда ушунчалык тартип бар, мамлекетти сыйлашат. Контролер жок болсо дагы, билет жок, поляктар коомдук транспортко түшпөйт. Ар бир адамдын, жада калса кичинекей балдардын, окуучулардын өзүлөрүнүн билеттери болот дагы, ар дайым акчасын аябайт дагы, төлөп жүрүшөт. Эгерде Кыргызстанда ушундай болгондо кандай болмок билбейм, бирок биздеги түшүнүү, кыргыздардагы түшүнүү кичине башкачараак. Ал эми поляктар уже ушунчалык тартипке, мыйзамга көнүп калган. Эгерде тартипти бузса, мыйзамды бузса, катуу жооп берет. Ошондуктан булар мыйзамды бузууну эч качан ойлонушпайт. Жөн гана мамлекетти сыйлап, башка адамдын эмгегин сыйлап, абдан тартиптүү болушат. Ошондой эле дагы бир пункттардын бири бул медициналык камсыздоо.
Мисалы Польшада ар бир мыйзам түрүндө иштеген, мыйзамдуу иштеген адамдын медициналык камсыздоосу болот, страховкасы болот. Ошол страховка менен ар бир мамлекеттик оорукана болобу же ошо мамлекет менен түзгөн жеке ооруканалар болобу, ошолор менен ошол жакка барып дарыланса болот. Албетте кээде ыңгайсыз болот, анткени көбүрөөк күтүүгө туура келет. Мисалы ревматологко же башка бир гинекологко жазылам десең 3-4 айга күтүп калышы мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы менимче бул ыңгайлуу, анткени Кыргызстанда камсыздоо, медициналык камсыздоо жок болгондуктан акчаң жок болсо жөн гана больницага, ооруканага бара албай жүрө бересиң. А бул жакта акчаң жок болсо дагы сенин иштейсиң, страховкаң бар, ошол менен барып өзүңдү дарыласаң болот. Бул жагы абдан ыңгайлуу. Ошондой эле дагы бир жакшы жери, сен страховкаң менен кээ бир дарыларды арзаныраак, 50% менен арзаныраак кылып сатып алсаң болот. Бул айрыкча ден соолугу начар болуп ооруган адамдарга бул жагынан абдан пайдалуу. Дагы бир жакшы, мага эң жаккан пункт бул билим системасы. Чындыгында Польшадагы билим системасы мага жагат, анткени адамдар үчүн, студенттер үчүн, билим алам деген адамдар үчүн абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мен мурдакы бир чыгарылыштарда айтып кеттим эле, Польшадагы жогорку окуу жайлар өзүнүн жарандары үчүн бекер деп. Ошондой эле өзүнүн жарандары эмес, чет элдик жарандар дагы Польшада билим алса болот, бекер билим алса болот. Эгер кантип десеңиз, азыр мен бул жактан көргөзүп коем, ушул видеону көрсөңүз, ал жакта мен баарын айтып бергем, кантип Польшада бекер билим алса болот. Ал эми бекер билим алгандан кийин өзүнүн жарандары, эгерде активдүү студент болуп, өзүн жакшы студент катары көргөзсө, баалары жакшы болсо, анда стипендия алат. Ошондой эле эл аралык, башка көптөгөн программаларга катышып, башка мамлекеттерге стажга барып келишет, окууга барып келишет, стипендиялык программаларга өтүшөт. Чындыгында эгерде студент өзү каалап, жакшы окуп, өзүн көргөзүп жатса, мамлекет ал студент үчүн көп мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бул жагы абдан жакшы. Дагы бир пункттардын бири бул Польшадагы үй жаныбарлардын орду. Мисалы, Польшада мен жаңы келгенде биздин бир досубуз бар, үйүндө 5 ити. Мен азыр расасын айта албайт экенм, кандай иттер. Бирок ушундай чоң иттер, ошолордун баарын үйүндө жашатчу. Азыр 2 ити каза болуп, 3 эле ити калды. Анан аларды ушунчалык жакшы көрүп, менин балдарым деп, эгерде башка жака көлгө эс алганы кетип атса, аларды кошуп алып, ушундай да. Анан мен абдан таң калгам, ушунчалык иттерди эмнеге жакшы көрүшөт, бизде мындай эмес го деп. Көрсө, булар мамлекет толугу менен Польшадагы адамдар баардыгы эле ошондой иттерге жакшы мамиле кылышат экен. Бир гана итке эмес, жаныбарларга, мышыктарга дагы ушунчалык жакшы көрүшөт. Ошондой эле көчөдө бир дагы өзүнчө жүргөн итти, мышыкты көрбөйсүң. Ар бир мышыктын өзүнүн, эгерде кожоюну жок болуп, хозяин жок болуп калса, анда атайын мамлекеттик уюмдар бар, ошолор ал иттерди алып багышат, жана ал жакка барып кааласаң, ошол итти алып үйүңө алып кетсең болот, багам деп. Ошондуктан бул жагы дагы абдан чоң артыкчылык. Дагы бир артыкчылыктардын бири бул дүкөндөр, соода борборлор. Жана ошол дүкөндөрдө, соода борборлордо болуп турган акциялар, арзандатуулар. Мисалы, Кыргызстандагыдан айырмаланып, чындыгында бул жакта кышында жана жайында абдан чоң арзандатуулар болот. 50%, 70, кээде 80%ке чейин жеткен сонун арзандатуулар болот. Ал арзандатуулар кийимдерге болобу же үйгө керектүү буюмдаргабы же башка нерселерге иши кылып абдан чоң арзандатуулар болот. Ошондой арзандатууларда Кыргызстанга салыштырмалуу абдан жакшы сапаттуу буюмдарды сатып алып колдонсоң болот. Бул жагы абдан адамдарга жакшы жашоо деңгээлин түзөт, адамдардын кызыкчылыктарын эске алат. Анткени бизге мисалы Кыргызстанда кымбат баалуу брендтер болобу, маркалар болобу, адам мисалы Adidas спортивный кийимдерди, ушундайларды сатып алуу кыйын болот. Ал эми бул жакта ошондой жакшы сапаттуу нерселердин баары жеткиликтүү, адамдар ойлонбой эле барып сатып ала беришет. Дагы бир катары айта кетсем, бул кичинекей балдарга
түзүлгөн шарттар. Ошол эле башында айтып кеткендей соода борбору болобу же парк болобу, ошол жакта атайын кичинекей баласы менен жүргөн апаларга абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Мисалы соода борборлорунда атайын комнаталар бар. Ал жака кирип балаңдын памперсин алмаштырып, сүтүн, тамагын ысытып, ошол жерде кенен отуруп, балаңды эмгизип, балаңдын кийимдерин которуп ошентсең болот. Ошондой эле кичинекей кыздарга, кичинекей балдарга өзүнчө уборныйлар ачылып, өзүнчө кабинкалар бар. Чындыгында абдан ыңгайлуу. Ал эми парктарда болсо атайын дагы столдорду коюп коюшат. Балаңды кийимдерин алмаштырып, ошол жерде тамак бергенге абдан ыңгайлуу. Урматтуу достор, ушул менен бүгүнкү менин айткым келген нерселердин баарын айтып бердим окшойт. Эгерде кийинки келечекте дагы башка артыкчылыктарды эстесем, сөзсүз түрдө экинчи бөлүгүн тартамын. Ошондуктан өзүңүздүн ой пикириңизди дагы калтыра кетиңиз. Сиз менен кошуласызбы же мен айткан артыкчылыктар сиз үчүн артыкчылык деле эмеспи же тескерисинче дагы башка дагы мындан да көбүрөөк артыкчылыктарды байкадыңызбы? Ошондуктан сөзсүз түрдө комментарийге жаза кетиңиз. Ошондой эле Польшада жашасаңыз канча убакыттан бери жашайсыз? Ошону да жаза кетсеңиз сонун болот. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар жана дагы бир жолу баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен.